орналасты. Саламатсыздарбы, урматтуу Ақтала район тургундары, жыйындын катышуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүнкү күнү топ уюшулуп Ақтала районуна келип олтурат. Андан эсе ушул топтун жетекчиси Ақтала районуна келгендердин тизмесин атап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын башчы прокурору Зулушев Курмансул Токторалиевич. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин биринчи орунбасары Касымалиев Арманбек Алешевич. Кыргыз Республикасынын экономика министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич. Жана министрликтердин ведомстволордун өкүлдөрү катышып отурат. Замминистрлер управлениянын башкармалыктын жетекчилери коштолду. Андан эсе жыйынды баштасак, алгач бүгүнкү иш тартибин алып баруу тартибин силерге айтып берсем, залда эки микрофон коюлуп турат. Биринчи, экинчи суроо берген берүүчүлөргө 2 мүнөттөн убакыт берилет. Ушул 2 мүнөттүн ичинде суроонун маңызын түшүндүрүп бергенге аракет кылыңыздар. Урматтуу жыйындын катышуучулары, андан эсе биринчи сөздү Кыргыз Республикасынын башчы прокурору Зулушев Курмансул Токторалиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Ақтала районунун башта электе бир суроо бар да, эмге чыкпаңыз, генерал Аксакал. Мындай да, атайын 500 километрден келсеңер, биз Ақталалыкпыз, ынчылык, мен мойнума алам, бирок 2 мүнөт деп чектебей, биздин үндү угабыз деп келдиңерби же ойногону келдиңер? Анан угабыз деп келсеңер, мына губернатор өзүңүз, башка жаңылы келдиңиз, 3 мүнөттөн берип жок. Угал, 2 мүнөт жерде башкара көргөндү ким билбесе берет убакыт кошумча. Саламатсыздарбы, урматтуу Ақтала районунун тургундары. Өзүңүздөргө маалым, Мамлык Республика боюнча бүт областтарды кыдырып келе жатабыз. Мына Кезек Нарын облусунун Ақтала району сиздерге келдик. Сиздерде көйгөйлөрдү толук угабыз, урматтуу жыйындын катышчылары. Мына залга бүгүнкү Аксакал, залга кирбеде эч ким тыюу салынбайт, кандай суроо берсе дагы бербе деп эч ким айтпайт. Биз аягына чейин угабыз. Андан кийин суроолорду 2 мүнөт регламент деген себеби эми бул республика боюнча ошондой болуп келет, тартипти чыгып башка калуу тилек айтпай эле көйгөйдү айттыңыздар. Көйгөйдү айтып 2 мүнөттө жетишпесеңиздер, мен түшүндүрөм шартты. Мен менен кошо башкы прокуратуранын башкармачылыктардын башчыларынын баары ушул залда турат. Андан сырткары мына кабинет министринин төрагасынын биринчи орунбасары менен министр экономика, андан кийин бүт министрдин орунбасарлары тиешелүү кызмат өкүлдөрүнүн арасында турат. Кандай маселе болсо да карап, азыр жеринде чечип, пландап, эгерде чечилбесе, тез аранын ичинде чечүү жолдорун издейбиз деген максат бар. Ошондуктан эч силер капа болуп нерсени түшүрбөңүздөр. 2 мүнөттө сүйдө жетпей калсаңыздар бул жака чыгасыздар, кирип келе жатканда столдорду көрдүңүздөр. Башкы прокуратуранын министрликтеринин өкүлдөрү залдар чыгып, калган арыз боюнча, сүйлөгөн сөз боюнча эмне айтасыздар, баарын түшүндүрүп бересиздер. Сиздерден берген арыздын баардыгы регистрация болуп, катталып, кайра өзүңүздөргө чогуу чечип жооп беребиз, урматтуулар. Анан сиздер
маалымат массалык каражаттарынан дагы угуп көрүп атсаңыздар керек. Жөн эле жолугушуу болууда же болбосо арыз чечилбейт деген сөздөргө ишенбеңиздер. Мына берген арызыңыздардын баарын чечилет, карайбыз. Чечилгенде кандай чечилет? Сиз кандай арыз жазып койсоңуз ошондой чечилбейт. Мыйзам боюнча. Мыйзам эмне талап кылат, биз ошону чечип беребиз. Ал эми экономикалык социалдык жактан мына биринчи орун басар отурат. Азыр тиешелүү маселелерди карап чечет, урматтуу туугандар. Ошондуктан кеңирлер бүгүнкү жыйыныбыз жемиштүү болсун. Көңүл бурмаңыздарга чоң рахмат.